эттин баасы 50-60 сомго кымбаттады. Шаардагы эт сатуу жайларында уйдун эти 390 сомго жетти. Шаар тургундары буга чейин 5-6 килограммдан алып келишсе, бүгүнкү күндө 2 килограмм араң алып жаткандыгын айтышты. Санаага баткан сатып алуучулар нарыктын көтөрүлүп жатканы капчыкка кыйла сокку болуп жатканын айтышууда. Бишкек шаарында Ош базарында жүрөбүз да. Негизи эт алалы деп келгенбиз. Анан эт алалы деп келсек, уйдун эти деле, койдун эти деле бирдей баада болуп калыпты да, 380. Биз өзүбүз аябай мал күндүктүү, Кыргызстан аябай мал күндүктүү жерде да жашайбыз. Анан ушундай эттин баасы аябай кымбат болгону дагы мындай эме болуп атат адамдаргачы. Адам баары эле азыр иммунитет слабый, оору күчөп турат, адам баары эт жеш керек. Ушунун баарын бир жолго коюп берсе деген ойда. Мисалы үчүн 380ден алсаң кенедей келет чындыгындачы. Анан азыр эт жебеген үй бүлөлөр деле бар да, азыр эмедечи мен көп эле көрдүм. Пандемияда артыкча аябай көп болуп калды да, ушу эт жей албаган. Анан эми толуктун эт деле иммунитетти көтөрө албайт эч качан. Анан ушул этти жокты энди өзүбүздөн чыккан продукция эт экен. Ушуну бир жакшы жолго коюп берсе. Баанын көтөрүлгөнүн сатуучулар мал жандыктарды кошуна өлкөлөргө экспорттолуп жаткандыгын айтышты. Сатуучулардын айтуусу боюнча эттин дүң баасы 350-360 сомду түзөт. Эттин баасынын кымбаттоосуна байланыштуу сатуучулардын көпчүлүгү жумушка чыкпай калышкан. Эттин баасы чыны менен кезгин кымбаттап кетти. Мурунку айларга салыштырмалуу. Анткени себеби бул эт башка экспортко кетип атат. Көбүнчө азыр ошо Өзбекстан, Тажикстанга кетип атат. Анан алар кымбат баа менен алып кетип аткан себептен биздин фермерлер дагы биздин местный кыргыздарга ошол өзбектер алган баа менен алсаңар алгыла, албасаңар биз беребиз деп аларга ошол кызыкчылыгы бар да аларда да кымбатыраак сатканга. Ошол себептерден экспортко кеткен баага кууп жетебиз деп биз дагы ошол баа менен алганга туура келип атат. Сатууга биз душарбыз. Анткени 10 сом, 20 сом калыш керек биздин дагы. Бала бакырабыз бар дегенде тамак ашка биз да табышыбыз керек, жумушубуз ушу болгон үчүн. Анан могу 450ге чыгыптыр деп атышат. Ал вырезканын баасын айтып атышат да, мисалы үчүн түшүнүп түшүнбөй эле. Так кошулганы мына баягы эле 10 сом, 20 сомду кошуп сатып атабыз. Базар бааларын туруктуу кармоо учур талабы, өзгөчө карантин убагында. Мындан ары тамак аш, азык-түлүккө болгон баанын өсүүсүн тиешелүү кызматтар көзөмөлгө алуусу күтүлүүдө. Азыркы учурда антимонополия тарабынан эттин баасынын кымбаттоосуна эч кандай реакция кылына элек. Мыйзам боюнча антимонополия азык-түлүктүн баасы 20%га көтөрүлгөндө гана мыйзам чегинде каралат.